Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ең алғаш жаратқан Аллах субханаху ва тағалаға шексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла тағаланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Алланың жалғыздығына, Алланың барлығына, бірлігіне иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетіменен жашаған сіздерге дайыма Алла тағаланың үзгілтіксіз рахматы мерими, хидаяты нұру, адал ырысқысы берекесі бола берсін. Урматтуу мұсылман бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Жаратқан Аллах субханаху ва тағала мына ушундай берекелүү құтты күндө аткарган бардык жакшылык иштериңиздерди, дуа тилегиңиздерди, Куран зикирлерди жана жума намазыңыздарды Аллахым кабыл кылсын. Аллах субханаху ва тағала Куран Каримде айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха." Садақаллахул азим. Бұл аяттың мәнісі Аллах субханаху ва тағаланың силерге берген сыйын, нематтарын есептей турган болсоңор, анын чеги жок дейт. Башка бир аятта Алла Таала айтат: "Ва ма бикум мин ниъматин фа миналлах." Силерге берилген бардык нематтар, бул нематтардын эң жакшысы, эң алгачкысы бул ислам нематы, иман, хидаят нематы. Андан кийинки Алла Таала берген рызкы, бала чака, ата эне, жакшы тынч мамлекет, жакшы жашоо, жоро жолдоштор менен биргеликте туған урук менен жакшы жашоо, булардын баары чындыгында Алла Тааладан берилген немат экен. Ушул берилген нематтардын баары бул Алла Тааладан дейт. Мына ошондон урматтуу мусулман бир туган, биз азыр эле айтып өткөндөй, биздин жашообузда эң бир чоң нематтардын бири чындыгында бул биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бизге мусулмандарга, ааламга эң акыркы пайгамбар болуп жиберилгендиги. Мына ошондуктан биз Аллах субханаху ва таалага көптөгөн мактоолорду айтышыбыз керек. Анткени Алланын рахматы ушунчалык кенен болгондуктан бизге мына ушундай туура жолду көрсөткөн, ак менен караны ажырата билген, бизге имандын, бейиштин жолун көрсөткөн сүйүктүү пайгамбарыбызды бизге пайгамбар кылып жиберди. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуу боюнча Алла Таала айтат: "Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима." Чындыгында Алла Таала жана периштелер дагы пайгамбарга салават айтат дейт. Демек, о иманы бар момун мусулмандар, силер дагы пайгамбарга салават саламдарды айткыла дейт. Биздин алымдарыбыз айтат, мына ушул аяттын негизинде Алла Тааланын салават айтуусу бул Алла Тааланын рахматы, мерими. Ал эми периштелердин салават айтуусу бул алардан истигфар. Ал эми момундардын салават айтуусу бул дуа болуп эсептелинет деп айтат. Мына ошондуктан биз колдон келишинче көбүрөөк пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды эстеп, пайгамбарга көбүрөөк салават айткан болсок, бул ар бирибиздин жан дүйнөбүзгө, бул дүйнөбүзгө жана акыретибизге өтө пайдалуу болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет: "Инна мин афдали айямикум ямул жума." Эң жакшы күндөрдүн бири силерге бул жума күнү. "Фа аксиру алайя минас салати фихи, фа инна салатакум ма'рудатун алайя." Мына ошондуктан мырзалардын күнү жума күн болгондуктан, мына ошол жума күнү силер мага көп салават айткыла. Анткени силердин салаватыңар мага жетип турат деди пайгамбарыбыз. Ошондо сахабалар айтышты: "О Расулаллах, биздин салават айтканыбыз сизге жетип турабы? Сиз жок болуп кеттиңиз эле го, бул дүйнөдөн өтүп кеттиңиз эле го." Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Инналлаха табарака ва таала харрама алал арди аджсадал амбия." Аллаху субханаху ва таала пайгамбарлардын денелерин жерге арам кылды дейт. Демек, пайгамбарлар көмүлгөндөн кийин дагы алар эч качан чирибейт. Мына ошондуктан биздин ар бирибиздин айткан салаватыбыз пайгамбарыбызга жетип турат экен. Мына ошондуктан биздин алымдарыбыз айтат: "Ас-салату алан набийи рафу даражат ва хаттун лиссайиат" дейт. Ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга көп салават айткан болсо, ал адамдын даражасы бийик болот дейт. Жана анын билбеген кетирген катачылыктарын Алла Таала кечирет дейт. Бул туурасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар: "Атани атин мин инда робби азза ва жал." Мага Алла Таала жиберген бир периште келип айтты дейт: "Мен солла алейка мин умматика салатан." Ким сенин үммөтүңдөн сага бир салават айта турган болсо,
катабаллаху лаху биха ашра хасанат. Ошол салават, бир салават айткан адамга Алла Таала 10 соопту, 10 жакшылыкты жазат. Жана андан 10 качачылыкты кечирет. Жана анын даражасын 10 эсе бийик кылат. Жана анын ошо катачылыктарын ошончолук кечирет деп, мына ошол имам Ахмад өзүнүн муснадында бул хадисти ушундай айтат. Мына ошондуктан биздин Алланын алдында даражабыз бийик болсун десек, жана кемчиликтерибиз кечирилсин десек, дайыма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга эмне кылышыбыз керек? Көбүрөөк салаваттарды айтып жүрүшүбүз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Абдулла ибн Амрас айткан хадисте мындай дейт: "Ман солла аля расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам, саллаллаху алейхи ва малаикатаху 70 салатан. Фалюқилля мин залика ау яксура." Ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга дайыма салават айтып жүргөн болсо, пайгамбарга салават айткан адамга Алла Таала жана периштелер 70 салаватты айтат дейт. Биз айттык, Алла Тааладан салават бул Алла Тааланын рахматы, мерими, периштелерден бул истигфар болуп эсептелет. Демек, Алла Таала бизге салават айтсын, рахматын кылсын, периштелер бизге истигфар айтсын дей турган болсок, анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга көп салаваттарды айталы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуунун дагы эң жакшы пайдасы бул ошол адамдын күнөөсү кечирилет, жана кайгы капасы кетет деп биздин алымдарыбыз айтат. Бул жатында имамы Тирмизи рываят кылган хадисте келет. Буну Убай ибн Кааб рываят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дайыма түндүн 3төн 1 болуп калганда, акыркы 3төн 1 калганда, пайгамбарыбыз: "О адамдар, я айюханнас, узкуруллаха, о адамдар, тургула, Алла Тааланы зикир кылгыла, намаз окугула, Алланы эстегиле, себеби кыямат жакындап калды" деп айтат эле дейт. Ошондо Убай ибн айтат: "Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айттым" дейт. "О Алланын элчиси, мен ушу ибадат кылам, түндө туруп тахажжуттарды окуйт, ибадаттарды кылат, ошонун ичинде сизге да көп салаваттарды айтам" дейт. "Ошол менин салаваттарымдын канча бөлүгүн сизге арнайын" десе, пайгамбарыбыз айтат: "Машита, өзүң каалагандай салават дуаларыңды кыла бер" дейт. Андан кийин мен кайра дагы сурадым дейт. "Ошол менин ибадатымдын баарынын ичиндеги сизге арнаган дуаларымдын 4төн 1 сизге арнасам болобу" дейт. Ошондо пайгамбарыбыз айтат: "Фа иншита, фа инзитта фа хуа хойрулак." Кааласаң, ошол 4төн 1 айта бер, мага салават айта бер. Бирок андан да ашырсаң, ал өзүң үчүн жакшы болот" деди. Ошондо Убай ибн Кааб айтты: "Анда о Алланын элчиси, мен жарымын арнасамчы" деди. Жарымын арнасамчы дегенде пайгамбарыбыз: "Ма шиита фа инзитта фа хуа хойрулак." Өзүң каалагандай ибадат кылып, мага салаваттарды айта бергин, жарымын арнасаң да макул. Бирок эгер ашыра турган болсоң, ал өзүң үчүн жакшы" деди. Анда дейт Убай ибн Кааб: "О Алланын элчиси, мен 3төн 2 сизге арнасамчы" дегенде пайгамбарыбыз жанагы сөзүн дагы кайталады. "Өзүң каалагандай салаваттарды айта бергин, бирок ашыра турган болсоң, анда өзүң үчүн жакшы болот" деди. Ошондо мен айттым дейт: "О Алланын элчиси, мен бардык салаватымды, дуамды баарын эле сизге арнадым" дегенде пайгамбарыбыз мындай деп айтты: "Изан туква хаммака." Андай болсо, сенин бардык кайгы капаң кетет, ва югфару лака замбак, эч бир күнөөң калбай кечирилет деп пайгамбарыбыз айтып кетти. Мына ошондуктан момун мусулман адам чын ихлас менен, чын көңүл менен, таза тунук пикир ой менен, таза жүрөк менен, таза жан дүйнө менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жакшы көрүп, пайгамбарга салават айтылса, Алла Тааладан ушундай жакшы сооптор берилет экен деп чын көңүлдөн пайгамбарга дайыма салават айтып жүргөн болсо, чындыгында бул дүйнөдө эч бир кайгы капасы калбайт экен. Анын эч бир кемчилиги калбайт экен. Мына ошондуктан дайыма биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды эстеп, дайыма салават айтып жүргөн болсок, эң жакшы пайдалардан болот. Ушул эле хадис имам Ахмаддын хадисинде ушундай деп келет. Башка бир риваятта ушундай мааниде келет. Бир киши келип пайгамбарыбызга айтты: "О Алланын элчиси, араайта ин жаалту салату куллаха алайк." Мен ибадатымда, ибадат кылгандан кийин өзүмдү зикир, дуа кылып, ошол менин дуаларымдын баарын сизге арнасам, сизге бардык салаваттарды арнасам, кандай дейсиз дегенде, пайгамбарыбыз дагы ушул сөзүн айтты: "Изан
Yakfika Allahu tabaraka wa taala ma ahammaka min dunyaka wa ahirataka дейді. Андай болса, сенің бұл дүниеде дағы, ақыретте дағы башыңа түше тұрған бардық қайғы қапаны Алла Таала өз мойнына алып алды. Алла Таала өзі жетіштүү деді. Мына ошондуктан биз бұл дүниеде қайғы қапа болушу мүмкін, ору сырқоо болушу мүмкін, ар кандай сыноолор болушу мүмкін. Бирок кыяматтагы Алла Тааланын есеп китеби, кыяматтагы ал коркунучтар эң эле бул дүйнөдөгү коркунучтарга салыштырып болбойт. Мына ошондой учурларда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айткан, биздин чын көңүл менен айткан салаваттарыбыздын бизге жардамы келгенде, мына ушул чындыгында көп салават айта бергенибизде жакшы болмок экен деп адам баласы ушундай бир өкүнүп да, үмүт да кылып калган учурлары болуп калат экен. Алымдарыбыз айтат, дагы пайгамбарыбызга салават айткандын эң бир жакшы пайдалары нейлу шафаатихи, пайгамбарыбыздын шафаатына ээ болот дейт. Пайгамбарыбызга салават айткан адам. Бул жөнүндө Абдуллах ибн Амр ибн Ас радиаллаху анху риwayat кылган хадис бар. Пайгамбарыбыз айтат: "Иза сами'тумул муаззина факулу мисля ма якул. Сумма соллу алайя." Эгер азанды угуп калсаңар дейт пайгамбарыбыз, намаз учурунда азан айтылып калса, силер ошол азанчынын артынан өзүңөр кайталагыла дейт. Азан бүткөндөн кийин мага салават айткыла. Фа иннаху ман солла алайя салатан саллаллаху алейхи бихи ашран. Ким мага бир салават айтса, Алла Таала ал адамга 10 салават айтат. Кийин сумма саллаллаху алейхи васила. Биз баягы азандан кийин дайыма бата кылган дуабыз бар. Бизге мурас калган. Ошол батаны дайыма кылып айтып жүрүшүбүз керек. Аллахумма рабба хазихи давати тама деген. Ушул дуанын ичинде аль-васила деген бар. Пайгамбарыбыз айтат, мага василаны сурагыла дейт. Фа иннаха, васила деген эмне десе, ал бейиштеги бир жогорку орун. Ал бир гана момун алдамга гана ылайыктуу экен. Алла пайгамбарыбыз айтат, аржана куна ана хуа. Ошол бейишке мен үмүт кылам Алладан, мен ылайыктуу болоюн деп пайгамбарыбыз айтып атат. Фаман саала ли аль-василата. Ким ошол бейиштеги жогорку даражаны мага сураса Алладан, халлат лаху шафаа, ал адамга менин шафаатым адал болду. Мен аны кыяматта шафаат кылам деп пайгамбарыбыз айтып атат. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, биз ушул хадистен дагы аябай жакшы бир натыйжа чыгарып алсак болот. Азанчы айтып аткан учурда азанчынын атынан кайталайлы. Азанчы Аллаху акбар десе, биз дагы атынан Аллаху акбар деп айталы. Ашхаду ан ла илаха иллаллах десе, артынан биз дагы ашхаду ан ла илаха иллаллах деп айтып, азан бүткөндөн кийин ошол азандын дуасы бар. Ошол дуаны жаттап алган болсок, ошол аябай жакшы маанилүү, маңыздуу болгондуктан ошол пайгамбарыбызга ушинтип бата кылып салават айтып койгон болсок, чындыгында пайгамбарыбыздын шафаатына биз дайыма жетишет экенбиз. Абу Дарда радиаллаху анху риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ман солла алейя хина юсбиху ашран." Ким эрте менен мага 10 салават айтса, кечинде 10 салават айтса, адракат шафаати яумал кияма, кыяматта ал адамга менин шафаатым жетет дейт. Мына ошондуктан Алла Тааланын ушундай бизге рахматы, мээрими деп айтсак болот. Бизге намазды бергенден кийин Алла Таала парз кылып, биз жок дегенде ошол намаздарда пайгамбарыбызга салаваттарды айтып турат экенбиз. Биз момун мусулман ал намаздагылар менен чектелбестен, андан сырткары дагы биз көп пайгамбарыбызга салават айтышыбыз керек экен. Мына ошондон биз тиричилик, аябай жумуш, иш көп деп эле шылтоо кылган учурда деле эгер намаз окуган болсок, ошол намаздын ичинде пайгамбарга салаваттарды айтып калат экенбиз. Мына ошондон урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыздын шафаатына жетүүнү каалаган болсок, биз дайыма пайгамбарыбызга көп салаваттарды айталы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга биздин салаваттарыбыз дайыма жетип турат экен. Пайгамбарыбыз өз хадисинде айтат: "Инна лиллахи малаикатан сайяхина фил ард юбаллигунани ан уммати салам." Алла Тааланын жер бетинде кезип жүргөн, айланып жүргөн периштелер бар. Ким мага салават айткан болсо, ошону мага жеткирип турат. Баланча үммөттүн сага салам айтты деп турат деп айтылат экен. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биз колдон келишинче салаваттарды көп айтканга аракет кылалы. Суфиян Саври деген алым авлия өткөн. Ошол киши бир кишиге жолугуп калат экен. Ал киши ар бир кадамында пайгамбарыбызга салаваттарды айтат экен.
бир кадам койсо дагы салават менен, экинчи койгон кадамы да салават менен айтылат экен. Анан ал кишиге жолугуп калып сураптыр, сиз кантип ушул даражага жетип калдыңыз, ошондой салаватты көп айтат экенсиз десе, ал киши айтат, Суфиян Саури өз доорундагы алым аулиялардан болгон. Ал айтат, эгер сен Суфиян Саури белгилүү адам, алым болбогонуңда мен айтпайт элем дейт. Күндөрдүн бир күнүндө дейт, биз атам экөөбүз дейт ажыга жөнөп калдык. Андан кийин жолдо атам ооруп калды. Атам ооруп калгандан кийин мен башында кызмат кылып аттым, бирок атам каза болуп калды дейт. Бирок атам каза болгондон кийин анын жүзү карарып калды. Андан кийин мен бетин жабып койдум дейт. Ошентип эле бетин жапкандан кийин баягы аябай түнү менен карап чарчагандыктан бир аз көзүм жумулуп уктап кетипмин дейт. Түшүмдө бир аябай кооз кийим кийген, аябай таза, аябай жүзү жагымдуу, ак сакалдуу, ушундай бир жакшы адам келди. Келип туруп менин атамдын жүзүнү колу менен ушундай сүрдү дейт. Жүргөндө карарып жаткан атамдын жүзү агарып калды дейт. Агарып нурланып калды дейт. Анан тетир карап кайра басып жөнөгөндө мен токтоттум дейт. Токтоңуз, сиз кимсиз? Сиз менен таанышып алайын, мен тааныбайт экем дегенде, мен Мухаммад ибн Абдилла, бул пайгамбарыбыз экен. Мен Абдилланын баласы Мухаммадмын. Сенин атаң чындыгында бул дүйнөдө көптөгөн катачылыктарды аткарган. Бирок эң бир жакшы артыкчылыгы бар эле. Ал дайыма ар бир кадамында, ар бир ишинде мага дайыма салаваттарды көп айтат эле. Мына ошонун сыйлыгын эми атаң алды деп пайгамбарыбыз айтат экен. Мына ошондон кийин деп мына ошол киши айтат, мен дайыма ошол салаватты эч качан токтотпой турган болдум деп ошол өзүнүн башынан өткөн окуяны Суфиян Сауриге айтып берген экен. Ал эми Суфиян Саури бизге ошол кабарды жеткирип атат. Мына ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, биз колдон келишинче дайыма ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттарды көп айталы. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы көрүүбүз өзүбүздүн жакшы көргөн ата энебизден, жакшы көргөн балабыздан, жакшы көргөн аялыбыздан, байлыгыбыздан дагы эң алдыңкы орунда туруш керек экен. Эгер биз пайгамбарды ошончолук жакшы көрбөсөк, анда биздин ыйманыбыз дагы толук болбой калат. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, дайыма керек болсо биздин бата дуабыз дагы пайгамбарыбызга салават айтууга байланыштуу болот экен. Бул жерде Умар ибн Хаттаб радиаллаху айтат: "Инна дуаа мауқуфун байна самаи вал ард." Биздин калган бата дуаларыбыз асман менен жердин ортосунда токтоп калат дейт, кабыл болбой калат деген сөз. Ла ясаду минху шайун хатта тусалли аля набик. Пайгамбарга салават айтмайынча ал дуалар токтоп турат дейт. Мына ошондуктан биз дайыма колдон келишинче баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге үйрөтүп атат. Иза салла ахадукум фалябда бихамдилла ва сана алейх. Эгер бирөөңөр салават айтсаңар, бирөөңөр бата дуа кылгыңар келсе, биринчи Алла Таалага мактоолорду айткыла, андан кийин мага салаваттарды айткыла, андан кийин каалагандай жүрөгүңөрдөн чыккан дуа батаңарды кылгыла дейт. Мына ошондуктан дуанын, батанын кабыл болуусунун дагы себептеринин бири бул ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттарды айтуу экен. Мына ошондуктан эң сараң адам ким дегенде, пайгамбарыбыз айтат: "Ал бахилу ман зукирту индаху фалам юсалли алайя." Чыныгы сараң адам анын алдында менин атым чыгып эскерилсе дагы мага салават айтпаган адам деп пайгамбарыбыз айтып атат. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз аты чыкканда дайыма саллаллаху алейхи вассалам же алейхи салату вассалам, Аллахума салли аля наби деп кандай салаваттын түрлөрү көп. Мына ошолордун баардыгын биз айтып турушубуз керек. Эгер айтпай койсок, чындагы бул хадисте айтылган чыныгы сараң адамдардын катарына кошулуп калат экенбиз. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн чындыгында биз сиздер менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуу боюнча кыскача баян кылдык. Пайгамбарыбыздын хадистерин айттык, аяттарын айттык. Баарыбызды Аллах субханаху ва таала ыйманыбызды бекем кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын. Алланы көп эстегендерден, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көп салават айткандардан дайыма кылган болсун. Мана ошол жакшы амалдар менен Алла Таала баарыбызга бейишин насип кылган болсун. Дагы бир жолу жума күнүңүздөр куттуу болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.